Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан ачык коомдун пикир айтышуу теледолбоору. Бүгүнкү күндө Кыргыз дебат коомчулугунда 2000ден ашык катышуучу бар. Алар ар кандай көйгөйлөрдү талкууга алып, эки тараптан карап келишет. Бүгүн биздин эфирге эң мыкты дебатчылар мыкты дебатчы намына ат салышат. Анда эмесе бүгүнкү дебаттык раундтун катышуучулары менен тааныштырсак. Өкмөт тарапта Насирдинов Капар жана Турсунбек уулу Илгиз Шернияз. Ал эми оппозиция тарапта болсо Сайдбурханова Алмаш жана Шайдылдаев Жомарт болмокчу. Рекламаларда, телекөрсөтүүлөрдө ар кандай гендердик стереотиптерди калыптандырган тамашаларды угууга болот. Мына ошол тамашаларга тыюу салуу керекпи же кереги жокпу? Бүгүн дебатчылар ушул теманы талкуулашмакчы. Дебатчылардын сөзү куру болбош үчүн атайын эксперттер чакырылган. Алар менен тааныштырсам. Мыкты дебатчы Айтбаев Жакшылык, убакытты ченөө үчүн атайын чакырылган таймкипер Караев Жээнбек. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин каршылаштар, урматтуу менин лаялдуу коллегам. Анда эмесе бүгүнкү оюн боюнча айтсак, жана биз кайсы темада ойномокчубуз, жана бүгүн кайсы позицияда аткармакчыбыз, аны тааныштыра кетсем. Менин атым Капар Насирдинов. Бүгүнкү оюн боюнча мен өкмөт тараптын башчысынын милдетин аткармакчымын. Жана бүгүнкү тема бул палата телекөрсөтүүлөрдөгү регионалдык жана гендердик стереотиптерди калыптандырган тамашаларды көрсөтүүгө тыюу салуу керек деп эсептейт деген нукта ойномокчумуз. Жана бүгүн биз өкмөт эмне үчүн ушул гендердик стереотиптерди өзүнө камтыган телекөрсөтүүлөрдү көрсөтпөшүбүз керек экен, ошону көрсөтүп бермекчибиз. Негизинен эле биз кандай көрсөтүүлөрдү деген деп суроо берерде жооп бериш үчүн биз түрлөрүн түшүнүп алышыбыз керек да. Бул маалымат берүүчү телекөрсөтүүлөр бар, көңүл көтөрүүчү телекөрсөтүүлөр бар. Мына ошол көрсөтүүлөрдөгү именно гендердик стереотиптерди жана регионалдык түшүнүктөрдү же бөлүнүүлөрдү өзүнө камтыган тамашаларды көрсөтпөшүбүз керек деген нерсени алып чыкмакчыбыз. Бул кандай көрсөтүүдө бир өзүнүн зыян таасирлерин тийгизип жатат да. Мына биз ошол катары менен айтып кетсек, биринчиси бул негизи эле жалпы мамлекеттүүлүктү алганда, масштаб боюнча алганда, бул бүтүндөй бир мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө шек келтирилип жатат да. Ошол ар бир бөлүнүшү регионалдык жактан жана ошол региондордогу жалпы Кыргызстан боюнча алганда, мисалы үчүн эле ошол жана гендерлер боюнча бөлүшүнгөндө эле, то есть адамды бири-биринен алыс экендигин түшүндүрүп салат да. Бул көйгөй болуп жаралып жатат. Андан кийинкиси бул дагы бир экинчи көйгөй катары алсак болот. Бул бир аймактын экинчи аймакка болгон, башкача айтканда, дискриминациясы болуп калат да. Мына ошол сен бул жерден экенсиң, же бул мындай экен, же бул гендер жынысы жагынан мындай экен деген, бул дискриминация алып жатат. Бул ар бир адам үчүн коркунучтуу болуп жатат. Андан кийинкиси дагы бир эмне нерсени алып берип жатат, бул гендердик бөлүнүү, жанакы ошол тамаша иретинде, жанакы стереотиптерди колдонгондо биз келечек муунга туура эмес тарбияны берип жатабыз да. Кичинекей кезинен баштап, мисалы үчүн ошол маалымат, ошол пропаганда менен өсүп чоңоюп, кийин булар бөлүнүүгө алып келип атат. Чоңойгондо сен бул региондон экенсиң, сен тиги региондон экенсиң деген. Бул чоң көйгөйдү жаратып жатат. Ошондуктан бул келечек жагынан алганда ошол улуттун талим тарбиясына эң таасир тийгизип жаткан нерсе да. Өзүбүз байкасак болот, биз телекөрсөтүүлөрдө көбүнчө баягы тамаша эмес, тамашаларды көбүрөөк көрөбүз да. Тамашаларды көбүрөөк көрөбүз. Алардын аудиториясы чоңураак болуп турат. Чем башка программаларга карагандачы. Мына ошол аудиторияда, чоң рахмат. Мына ошол аудиторияда, ошондой программаларда эмне үчүн гендердик нерсе болбош керек? Себеби мен жогоруда белгилеп кеткендей, азыр биз ошо аудитория чоңдо, биз ошо гендердик шуткаларды көрсөтүү менен биз өнүктүрбөйбүз. Биз ошондуктан биз эмне үчүн мындай бир суроо жаралат да, бул жерден айтып жатыпчы. Мына биздин жалаң именно регионалдык жанакы гендердик стереотиптер менен аралашылган тамашалар болгондугубуз үчүн башка түрдөгү тамашалар өнүкпөй жатат. Бул коомдун өнүгүүсүнө эч түрткү бербей жатат да. Ошондуктан биз ушул эки нерсени
алып салышыбыз керек деген ойлойбуз да. Мен мындай бир оппозицияга дагы мындай, мен оюмча буларга дагы убакыт келгенде сөздөр жооп берет болуш керек. Эгерде биз мындай бир ошолорду бир алып салсак кандай болот да? Ошол именно стереотиптер менен байланышкан тамашаларды алып салсак эмне болот да? Ошол суроо. Эгерде бул эч кандай бир өнүктүрүүгө, бир өнүгүүгө тоскоол болуп жатса, бул значит биз айтып аткан нерсе туура экен да. Биз ошол нерсеге каршы чыгышыбыз керек. Андан тышкары биз мисалы үчүн мындай деген нерсе бар да, телеатака деп коет. Теле көрсөтүүлөрдөн көрүп биз көп ошондогу алган маалыматтарды өзүбүзгө камтыйбыз да. Ошондуктан биз сөздүн жыйынтыгында айткым келет, биз стереотиптерди, ошол жана гендердик жана регионалдык бөлүнүүлөрдү камтыган тамашаларды алып салышыбыз керек. Чоң рахмат. Анда эмесе мен суроого жооп берүүгө даярмын. Саламатсызбы? Сиз биринчиден айтып жатасыз, бул кенедей балдарды биз туура эмес тарбиялап атабыз, жаман жолго үгүттөп атабыз депчи. Бирок сөзүңүздүн башында айтып кеткенсиз да, биз бул көңүл ачуучу каналдарга басым жасайбыз депчи. Ошол эле теле көрсөтүүдө бөлүнөт, көңүл ачуучу, балдар үчүн, үй бүлө үчүн деген. Ошондо демек сиз кичинекей балдарды ошол көңүл ачуучу программалар көрүүдөн баштайт деп атасызбы? Жок, сиз айтып атпайсызбы, баягы программалар бөлүнөт депчи. Ошол жалпы бардык программада деле ошол биз айтып аткан жанакы регионалдык бөлүнүү же гендердик стереотиптер болсо, мунун бардыгы тең таасир тийгизет. Ал эми ошол чоңоюп жаткан балдар ошол эле көрүү менен өзүм башында жогоруда айтып кеттим, жанакы телеатака деген бар да, ошол телеатака аркылуу өзүлөрүнүн баягы кийин чоңойгондо мамлекет үчүн айттым мен бүтүндүүлүгүнө мына шекилет. Экинчиден туура эмес талим тарбия болуп калат деген. Чоң рахмат. Экинчи сурообуз, бул айтып атасыз да, жантан бери гендердик стереотип. Бирок сиздин сөзүңүздөн биз жалаң гана мындайча айтканда регионалдык стереотиптерди байкадык да. Кайсы гендердик стереотип же болбосо кайсы гендердик бөлүнүүнү байкап атасыз? Жок, мисалы үчүн мындай да, баягы айрым тамаша ретиндегилер бар да. Мисалы үчүн айым кишинин мындай оор кылган мисалы үчүнчү, же эркек киши мисалы үчүн кухняда иштек ишмердүүлүгүн жүргүзбөйт, же эшикте иштебейт деген сыяктуу жалпы стереотип бар да, гендердикчи. Мына ошол стереотиптерди көрсөтүү менен, то есть биз айым кишилерге дагы, эркек кишилерге дагы биз мындай таңуулап жатабыз да, сиздин ордуңуз бул жер, сиздин ордуңуз бул жер депчи. Биз ал нерсеге барбашыбыз керек. Эми акыркы суроом, рахмат. Сиз ошо бир аябай чоң мамлекеттик деңгээлде көйгөй бул бөлүнүүнү жок кылабыз деп атасыңар да, түндүк түштүк болобу же көл башка жак болобу, ошону жок кылабыз деп атасыз. Демек теле көрсөтүүдөгү ошолорду жоюп салуу менен силер жок кылабыз деп атасыңар. Бирок эки дос көчөдө кетип барат, сен оштуксуң, сен көлдүксүң, сен таластыксың дегендерди жоя аласыңарбы? Эгерде ошол балдар кичинекей кезинен бери мен айтып аткан нерсени көрбөсө, анда алар андай болбойт. Демек анда менден ал трайбалист көз караш жоюлбайт. Жоюлат. Эгерде сиз ошол программаны көрсөңүз, анда жоюлат. Программаны ошол жанакы гендердик стереотип менен регионалдык бөлүнүүлөр жок болгон теле көрсөтүүлөр көрсөңүз, анда сизде андай болбойт. Чоң рахмат. Карама каршы оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөочү тараптын башчысына берилет. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин каршылаш тараптар жана менин лоялдуу коллегам бүгүнкү күндө мен Сайдурхан Алмаш, оппозиция башчысы милдетин аткаруудамын. Бүгүнкү күндө бизге берилген тема бул палата телекөрсөтүүлөрдөгү регионалдык жана гендердик стереотиптерди калыптандырган тамашаларга тыюу салуу керек деп биздин өкмөт тарап айтып атат. Ал эми биз оппозиция катары эмне үчүн бул телекөрсөтүүлөргө тыюу салбаш керек, же болбосо бул нерсе менен биз эч кандай бир эффективдүү нерсеге жете албайбыз деген эмне үчүн жете албай турганыбызды азыр мен өз сөзүмдө көрсөтүп бермекчимин. Ал эми бүгүнкү күндө биздин өкмөт башчыбыз эмнелерди айтып кетти. Бул деген биздин мамлекетибиздин бүтүндүүлүгүн жоготуп атат дейт. Биз бул нерсеге мындай төгүндө жүргүзүп кетмекчимин да. Бүгүнкү күндө бул нерсе менен биздин өкмөт тарапы айтып атат, мамлекеттер жаштардын арасында кандайдыр бир бөлүнүү, сен оштуксуң же болбосо сен көлдүксүң деген сыяктуу кандайдыр бир бөлүнүүлөргө алып келүүдө деген нерсени айтып атат. Биз бул болсо, бул тескерисинче, наоборот, биздин жаштардын арасында кандайдыр бир бүтүндүүлүккө алып келип атат деген нерсени айтып атабыз. Себеби дегенде биз кандайдыр бир балким эгер мен баткендикмен да бүгүнкү күндө баткендик болуп туруп, мен кандайдыр бир көлдүктөн башка бир
кандайдыр бир сөздөрүн же болбосо кандайдыр бир өздөрүнө тиешелүү кандайдыр бир кылык жоруктарын билбесем, эгер мен көлгө барсам эч нерсени түшүнбөйм. Ал жерге барганда кайрадан ошол эки жаштардын арасында түшүнбөстүк пайда болушу мүмкүн. Биз бул телекөрсөтүүлөр же болбосо ушундай бир мындай кыйыр мааниде тамашалар аркылуу биз элдердин баягы бири-бирине болгон түшүнүүсүн мен ал жерге барганда демек булардын мондай сөздөрү бар. Демек бул деген мындай нерсени түшүндүрөт деген кандайдыр бир стереотиптерин өз мындай түшүнүүгө бизге кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болууда деген нерсени айтып атабыз. Ал эми бүгүнкү күндө бул нерселерди дагы бир жана бул айтып атат областтар аралык дискриминация же болбосо кичинекей муундарга туура эмес тарбия дейт да. Бүгүнкү күндө айтып атат кичинекей муундарга туура эмес тарбия. Бул нерсени мен оппозициям үчүн өз суроосунда айтып кетти да. Эгер биз бул нерсени эле мисалы көңүл ачуучу программаларда көрсөтөт деген нерсени, биздин жаш балдар бүгүнкү күндө негизинен атайын жаш балдарга арналган программаларды, жомокторду, же кандайдыр бир мисалы мультфильмдерди көрүшү мүмкүн. Ал эми бүгүнкү күндө биздин жаш балдар көңүл ачуучу программаларды көрөт деген сөз эмес да. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө бул нерсенин биз үчүн эмне үчүн эффективсиз экендигин, эгер биз бүгүнкү күндө атайын акылуу же болбосо акы төлөнүп көрүлүүчү телеканалдар бар деген нерсени айтып чыккыбыз келет. Себеби дегенде бул ошондой телеканалдардан деле эгер биз бул атайын улуттук каналдардын кандайдыр бир программаларын же болбосо буларды алып салуу менен биз бул нерсеге тыюу сала албайбыз. Ошол акылуу телеканалдардын ичине кирип туруп бул жактан көрсөтүүсүн уланта берет. Демек бул жерде эч кандай бир эффект болбой жатат. Тигил жактан деле акы төлөп туруп эле элдер көрүүгө өз мүмкүнчүлүгүн алып атышат. Демек бүгүнкү күндө ошондой эле бүгүнкү күндө биз мисалы бизде ошол калыптанып калган. Демек кандай бизде бул нерсе калыптанганда көлдүктөрдүн же болбосо кандайдыр бир оштуктардын кандайдыр бир стереотиптери калыптанып калганда, ал нерселерди биз айтып атабыз бүгүнкү күндө. Мен бул телеканалдарды жаап салуу менен эле мисалы бул нерсени жок кыла албайбыз. Эгер биз ал жаш балдарга мисалы макул силер биздин өкмөт тарап айткандай эле ошол жаш балдарга көрсөтпөй ошол нерселерди көрөткен же болбосо ошонун ичинде бул нерсе эме болот дегенде бул нерселерди жаап салуу менен деле баары бир биздин атасынын бааласына болгон же болбосо эжесинин сиңдисине болгон кандайдыр бир сөзүнөн деле бул нерселерди байкоого болот да. Мисалы балам оштуктар деген мондай болот же болбосо балам көлдүктөрдүн мондай эмелери бар деген сыяктуу эле баары бир бул нерсени биз бүгүнкү күндө өлкөдө эч кандай бир жоготуу же болбосо кандайдыр бир деңгээлде бул нерсени таптакыр жок кылып өлкөнүн бүтүндүүлүгүнө жетебиз деген нерсе бул бүгүнкү күндө иштебей жаткандыгын көрсөтүп жатат. Биз айтып атабыз бул нерселерди көрсөтүү менен бүгүнкү күндө көрсөтүү менен кандайдыр бир деңгээлде ошол көңүл ачуучу программалардын ичинде орун алган болсо бул жаштардын кандайдыр бир ишсиздигине дагы алып келишибиз мүмкүн. Ошол эле бул Жарайт Сити же болбосо Тамашо сыяктуу кандайдыр бир ошол жаштар тарабынан алып барылган иштерде ошол ар кандай областтардын же болбосо гендердик кандайдыр бир теңсиздикти дебейм, ошол эле тамашалуу кандайдыр бир кыйыр мааниде түшүндүрүп атышат. Бул жерден биз айтып атабыз жаштардын да жумушсуздугуна алып келет. Ошондуктан мен жыйынтыктап айтып кете турган болсок, булардын өкмөт тарабынан айткан сөзү эффективсиз экендигин жана ошондой эле бул нерсе менен биз максатка жете албай тургандыгыбызды көрсөтүүдө. Чоң рахмат. Кайчылаш суроолорго даярмын. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менде мындай суроо болуп калды. Сиз жогоруда айттыңыз да, баягы эки бала бөлүнүп депчи, чогуу басып баратып, баягы сен оштук же сен көлдүк деп биз ошону менен биригебиз депчи. Анда мындай бир ойлоно келсек, мындай суроо жаралып калып атат да, кантип бөлүнүп жатып биз биригебиз да? Бул жерде биздин сиз айтып атасыз да, бир сен оштук, сен көлдүк дегенде, биз бул жерде бул сен оштук, сен көлдүк дегенде азыркы күндө бөлүнүүдө биз барып бири-бирибизди сабаган жерибиз жок да. Сен көлдүксүң деп туруп мен оштук болуп туруп сизди барып сабап койгон жерим жок да. Бул жерде биз айтып атабыз, эки баланын сен оштуксуң, сен көлдүксүң дегенде экөөнүн бир бүтүндүүлүгү пайда болот. Себеби дегенде бул жерде экөө бири-бирин таанып атат. Сенде кандайдыр бир стереотип бар экендигин жана менде кандайдыр бир стереотип бар экендигин бири-бирибиз билебиз. Экөөбүздүн кандайдыр бир мындай орток бир мындай ошол кыргыздарга же болбосо ошол эле мисалы мындай тактап айтып кете турган болсок, ошол эки бала бири-бирин түшүнөт, ошол учурда баягы бири-бирине карата туура эмес кандайдыр бир көз караштарды кылбайт. Демек ошол жерде кандайдыр бир бүтүндүүлүк бири-бирине карата түшүнүү пайда болот деген нерсени айтып. Анан андай акыркы жыйынтыктоочу суроом да, ошол жанакы теле көрсөтүүдөгү тамашалардын жаңы тамашалардын кошулуусуна же жаңы бир башка тематикадагы тамашалардын кошулушусуна ушул эмне да буттоосу болуп турат сиздин оюңуз боюнча?
биздин оюбуз боюнча бул жерде кандайдыр бир азыркы учурда тамашалардын ошол эле тамашоодо чыккан тамашалардын же болбосо ошол эле жаратчысын ала турган болсок, бул жерде жаңы тамашалардын кошулуусуна бул жерде эч кандайдыр бир регионалдык бөлүнүү же болбосо ошол эле баягы гендердик теңсиздиктин таасири жок. Себеби дегенде бул жерде ар бир бул ошол тамашаны алып чыккан командалардын жол эмеси фантазиясына жараша же болбосо ошол эле учурда баягы ар бир адамдын ошол деңгээлинин түшүшүнө жараша да. Башында билебиз, тамашоо чыкканда аябай мындай элдин арасында аябай бир чоң эме болду да. Кандай айтсам, мындай бул мындай эме жаратты да. Ошонун ичинде мисалы ал учурда тамашонун деңгээли жогору болчу, ошол деңгээлге чыгабыз деп баары мындай умтулушчу да. Азыркы учурда тамашонун деңгээли түштү, ошон үчүн тамашалардын деңгээли түштү. Ошол эме жок болгондугуна байланыштуу ушундай болуп атат. Чоң рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз ырастоочу тараптын мүчөсүнө берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Арадан 1 жыл салып, ачык коомдун пикир айтышуусуна жолугуп атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн эмне жөнүндө сөз баштайбыз. Тема белгилүү. Менин аты жөнүм Илгиз Шеняс жана мен бүгүн өкмөт мүчөсүнүн ролун аткарып атам. Абдан күлкүнүчтүү учур болуп атат. Себеп дегенде бүгүнкү теманы ачып бере албай жаткандыгыбыз, жана буга каршы бир татыктуу оюн көрсөтө албай жаткандыгыбыз. Биринчи тема кандай эле? Негизинен бүгүнкү оппозиция түшүнбөй жатат. Оппозиция бүгүн эмне үчүн түшүнбөй жатканын, же түшүнгүсү келбей жатканын мен силерге түшүндүрүп берейин. Биринчи кезекте тема мындай. Бүгүнкү күндө телекөрсөтүүлөрдү өндүргөн бул телевидение. Телевидениянын өзүнүн функциясы бар. Бул маалымат берүүчү, бул спорт кабарларын берет, бул тамашаларды элдин көңүлүн ачуучу программаларды өндүрөт. Ал эми бүгүнкү күндө тамаша деген сөз бар биздин темада. Коом бүгүнкү күндө биздин талкуубузду көрөрмандар көрбөшү мүмкүн. Биздин ата-энебиз, жеңелерибиз, туугандарыбыз гана көрүшү мүмкүн. Элдер мындай талкуулардан жадап калган. Тамашаны бүгүн баарыбыз көрөбүз. Ошол тамашалардагы гендердик, же болбосо регионалдык стереотиптерди элди бөлүнүүгө алып келип аткан бир тамашаларды бүгүнкү күндө баарыбыз көрүп жатканыбыз өкүнүчтүү болуп атпайбы? Биз ошол теманы бүгүн айтайын деп атабыз. Бүгүнкү күндө урматтуу оппозиция башчысы чыгып эмне деп атат? Мен оштук болсом, сен баткендик болсоң, бул тамашалар аркылуу биз бири-бирибизди түшүнүп атабыз дейт. Эмне? Телевидениядан бул тамашаларды алып салсак, бири-бирибизди түшүнбөй калабызбы? Мен ошондон таң калып атам. Түшүнөбүз сонун эле. Бул эң алсыз аргументти бүгүнкү күндө келтирген оппозициянын. Экинчиден айтып атат. Ишсиздик дейт. Бүгүнкү күндө жарайчы, ошол эле тамашаларды тарткандарды жумушсуз калтырасыңар эгерде стереотип жана гендердикти алып салсаңар дейт. Жок, тескерисинче биз аларга жаңыча ойлонууга жол ачып беребиз. Бүгүнкү күндө алардын көрсөтүп аткан рекламалары, алардын көрсөтүп аткан тамашалары эмне? Баягы эле таласыктар мактанчак, нарындыктар этти жакшы көрөт. Ушулбу тамаша? Жок. Тамаша кандай болуш керек? Биз ошогу стереотип деген эмне? Эски калыптанып калган көнүмүш адаттарды байлап алабыз дагы жаңы идеяларга бөгөп калган бул стереотип. Мына ошондой тамашалардан бүгүн алып салсак, биз тыюу салсак, мына ошондо алар жаңыча ойлонуп баштамак, жаңыча тамашаларды чыгарып баштамак. Бул жерде ишсиздик дагы аргументи жокко чыгат. Демек биздин бүгүнкү күндө эң чоң идеябыз эмне болуп атат? Мен суроо берди, урматтуу, мен сурандым эле өкмөт башчыманчы, суроо берип коюңузчу, ушул суроого жооп берсин деп. Эмне деген суроо берди? Бүгүнкү күндө алып салсак эмне болот? Ошо башка тамашаларды эле көрсөтүрбөй, бул жакта мына стереотип жанагындай регионалдык бир тамашалар бар экен, бул жакта жөнөкөй эле тамашалар бар, жаңыча тамашалар бар. Салыштырып көрөлүчү. Бул жагын алып салсак эмне, катастрофа болуп кетеби? Жок. Оштук менен баткен сүйлөшө албай калабы? Жок. Эгерде албай койсок эмне болот? Чоң рахмат. Албай койсок эмне болот атабыз? Бул бара-бара жаңы идеялардын келбешине алып келиши мүмкүн. Бул дискриминациялашуу бөлүнүүгө алып келиши мүмкүн деген ойлорду камтып атабыз. Анан бүгүнкү күндө бул жөнөкөй эле мисалда ар бир үй бүлөдө бирден же экиден телевизор бар. Бүгүнкү күндө 15 майдан баштап санариптик берүүгө өтөбүз. 65 Кыргызстанда каналыбыз бар. Алар өздөрүнүн каналынан эмнелерди берип баштайт? Элди өзүнө татыш үчүн тамашаларды берип баштайт. Бул алдын ала аларга эскертүү. Ошондой элди бөлүп жарган регионалдык тамашаларга тыюу салсын деген. Анткени биз бир күн бир бүтүмдүк үчүн иштешибиз керек. Регионалдык бөлүнүү үчүн биз иш алып барбашыбыз керек. Өзүбүз кенедей эле мамлекетпиз. 7
область сөз бар. Анан кийин таластыктар мактанчаксыңар, тиги оштуктар да башканы айтасыңар, көлдүктөр силер болсо тиги дүңкүңөр менен жүрөбүз деп ушундай тамашалардан чыкпай берсек, анда биздин деңгээлибиз ошол бойдон калып калат. Ошондуктан, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы эскертем. Бүгүнкү күндө теманы оппозиция түшүнүп ушул суроого жооп берсин, анан биз өзүбүздүн анализ сөзүбүздү жыйынтыктап салыштырып беребиз. Эмне үчүн стереотип жана гендердик тамашаларды алып салсак, тыюу салсак эмне болуп кетет? Ушул эле суроого жооп берсинчи. Чоң сураныч. Рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөчү тараптын мүчөсүнө берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүн мен төгүндөчү тараптын мүчөсүнүн милдетин аткармакчымын. Немесе бүгүнкү кандай десек, өзүбүздүн темабызды мындай Илгиз мырзанын айтымында аябай ачпай атыптырбыз, суроолоруна жооп бербей атыптырбыз да. Эми биринчи эле бул тамаша деген сөзүнөн баштайлы дейт да. Тамаша деген андай болбойт дейт. Бул регионалдык болбош керек, гендердик болбош керек дейт. Андай эмес дейт да. Анан кандай биз көнгөн учурдагыдай эле баягы эле орустарды туурап тиги самогонду мактап же аракты мактап чыгышыбыз керекпи? Же болбосо тиги америкалыктарга окшоп ар кайсы кыздарды мактап чыгышыбыз керекпи? Же ошолорду тамашалап чыгышыбыз керекпи? Бияк өзү суроо таштап атат да, бирок өзү кайра ал нерсеге жооп бербей эле да. Эми бул нерсени айткым келип атат, урматтуу сот. Бул нерсени негизинен айткым келип атат да. Биз азыркы ушуну сактоо менен биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү көргөзөбүз деп атабыз. Биз өзүбүздүн ошол өзгөчөлүк, именно биз гендердик катары сактап атабызбы ошону? Сен неме аялдын жумушун аткарып аткан эркек же болбосо эркектин жумушун аткарып аткан аял болобу? Анын баардыгын гендердик катары көргөзүп атабызбы? Демек ал кыргыздардын өзгөчөлүгү болот. Биз оштук, таластык, баткендик, жалал абадтык, чүйлүк, нарындык айырмасы жок. Анын баардыгы бүгүнкү күндө өзгөчөлүк болот деп атабыз. Эми бүгүнкү күндө айтып аткан нерсе мен деген барып туруп эч кандай эчтеке кабардар, эчтеке болбойт, там регионалдык тамашалар такыр жок да. Анан мен баягы азыркы глобалдашуу, мындайча айтканда ааламдашуу заманында борбор калабыз Бишкекке келип калдым да, анан бир дос бала эле чыгып, "О, досум, мазасын чыгарып аткарыптырсың" деп атат да. Анан мен аны түшүнбөй атам, эмне болуп атат депчи. Бирок ошол тамашаларды биз теле көрсөтүүдөн көрүү менен аларды түшүнөбүз деп атабыз. Алар менен болгон неме карым катнаш түзүлөт деп атабыз. Өласы болобу же башкасы болобу, мен өзүм неме тиги түндүктүк болсом да, мен түштүктүк баланы түшүнүп калам деп атам. Жана ошондой эле түштүктүк бала менен түндүктүк бала болобу же түштүктүк ошентип регионалдан биригип ал достор болобу, алар бири-бирин тамашалайт, какшыктайт, ошол нерселердин баарын кабыл алат. Ооба, жарайт ситиден кабыл алсын, ооба элемне дейттен кабыл алсын, ооба тамашоодон кабыл алсын, анын баардыгын талкуулайт, ортого түшүрүп алып. Анан ошондо сен эгерде мени көлдүксүң деп ошо дүңкүмдү кечке жамандап атабы, дүңкүмдү мага ошол эме жаман жат көрүнүш катары көргөзүп атабы, демек аны мен четке чыгара баштайм. Өзү эле мындайча айтканда фильтрлене баштайт да. Демек ал бүгүнкү күндө эч кандай тамашанын сапатын жоготуу эмес, эч кандай бөлүнүү эмес, тескерисинче ошол жаңы өзүбүздүн кыргыз мындайча айтканда эталон тамашаларын чыгарабыз десем да эч жаңылышпайм да. Эми мындай биздин суроолорго жооп бербей эле кайра бизге мындай каршылаш суроолорун берип атат да. Биз айтып кеттик, азыркы учурда гендердик болуп ошо макул элемне дейтте көргөзүп атыптыр, эркек кыздын жумушун аткарган же кыз эркектин жумушун аткарганчы. Эми үй бүлөдө чатак болуп кетип атабы азыркы учурда ошол нерселер болуп. Үй бүлөлөр ажырашып, үй бүлөлөр бөлүнүп, жарынып, тиги Кыргызстанда эмне демографиялык кризис болуп атабы. Же болбосо ошол учурда регионалдык болсун. Кыргыздар эмне тиги көлдүктөр бар болуп, оштуктардын бетин таптап кетип же тиги чүйлүктөр бар болуп, нарындарга сен эмне кой дейсиң же сен эмне өпкөмүн дейсиң деген сыяктуу эч нерсе болбой эле. Мунун баардыгын өзүбүз эч кандай кабыл албай эле, ал суроолорго жооп бербей эле кайра кетип атабыз да. Анан телеатака деген бүгүнкү күндө эң эле жакшы өкмөт тараптан чыккан нерсе ушул болуп атат да. Анан ошо телеатака болсун дегенди айтып атабыз да, тескерисинчечи биз телеатака болуусу менен ал ошо биз көргөзүп беребиз деп атабыз. Оштуктардын сапаты кандай болот, көлдүктөрдүн сапаты кандай болот, жана ошол эле негизи эле баардык региондордо кандай болот. Ошонун ичинен эл өзү мындайча айтканда фильтрлеп алат деп атабыз. Кайсы жаман нерсе экенин, кайсыга мен көлдүк болсом мени шылдыңдап атса, бул менин башчым баткендик болсо аны шылдыңдап атса, демек ал нерселерди акырындан четке кагабыз деп атабыз. Ошонун натыйжасында таза нерселер калат деп атабыз. Анан тамаша биякта жок болуп калат. Такыр биз ошентип тамашанын деңгээли, тамашоонун деңгээли түшүп баратат дейт да. Ал андан болбой эле деген нерсени айтып атабыз да. Баардык мындайча айтканда таасирлер бар да. Баардык нерсе бир бум болуп жарылат дагы, анан акырындан пых эткен сыяктуу
жолу өчүп калат да. Ал ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар да. Бүгүнкү күндө эгерде азыр Мирбек Атабеков жылдыз болуп атса, эртеңки күн Нурлан Насип чыгат. Эртеңки күн Нурлан Насип неме өчкөндөн кийин анын ордуна Данияр Эрматов чыгат. Ошентип бири-биринин поколениясын улап кете берет деген сыяктуу да. Эгерде тамашалар эффективдүү болбой калды, демек азыр жарайт сити болуп атат. Эл эмне дейт болуп атат? Анын бардыгы бизге эч кандай зыян алып келбей эле, эч кандай бөлүнүп жарынып алып келбей эле, Кыргызстан жети мамлекетке өзүнчө чачырабай эле. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөө үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет. Анда бүгүнкү оюндардын эң негизги акыркы аналитикалык сөзүнө келе турган болсок, бүгүнкү бизде кандай оюн болду жана эмне үчүн биздин төгүндөчү тараптын ойлору мындай салмактуураак болду деген сөздү айта кете турган болсок, биринчиден биздин өкмөт тарап айтып атат да, бул жерде өкмөт тараптын эң негизги алып чыккан көйгөйү бүгүнкү күндө регионалдык же болбосо ошол областтар аралык бөлүнүү болуп атат да. Бул нерсе биздин өлкө үчүн аябай чоң бир трагедия болуп атат деген сыяктуу нерсени алып келип атат да. А биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө биз ал программалар же болбосо ал тамашалар аркылуу эч кандай бир бөлүнүүнү көргөн жокпуз. Бул нерсе аркылуу биз кайрадан мындай жаңыча бир мындай ошол областтар арасында кандайдыр бир элдердин ортосунда биримдикти пайда кылып атабыз, бири-биринин ортосунда түшүнүктү пайда кылып атабыз деген нерсени айтып кеттик. Жана ошондой эле биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө биздин бул программаларды көрсөтүү менен жана биздин өкмөт тарап аябай кайгырып айтып атат да, тамашаларыбыздын дейт эмне үчүн только дайыма ошол баягы областтар аралык бөлүнүү жөнүндө болот же болбосо ошол гендердик теңсиздик жөнүндө болот, а эмне үчүн башкача тамашалар чыкпайт деп атат. А биз айтабыз, бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, бул нерсе кыргыздардын эталону болот. Эталонун катары кандайдыр бир өздөрүнүн тамашаларын кандайдыр бир эталонун катары алып чыгабыз деген нерсени айтып атабыз. А биз эмне эгер бул нерселерди алып чыкпасак, ошол эле орустарды же болбосо ошол эле американецтерди туурап ошол башка бир мисалы алардын самогонун мактап же болбосо алардын кандайдыр бир кыздарын мактап алып чыгуу эмес, бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, кыргыздардын өздөрүнүн эталону катары бул нерсени алып чыгабыз деген нерсени айтып атабыз. Жана ошондой эле биз бүгүнкү күндө айтып кете турган болсок, бул биздин өкмөт тараптын айткан нерсесинин эффективсиз экендигин же болбосо бул нерсе менен ошол айткан нерсе бөлүнүү болуп жаткан учурда деле бул нерсени биз эч качан бул телекөрсөтүүлөрдү жаап коюу менен эле мындай жоя албайбыз деген нерсени айтып атабыз. Себеби дегенде бул нерсеге мисал катары мен келтирип кеттим, ошол эле акылуу телеканалдар. Эгер биз мындай дайыма көрсөтүлүүчү телеканалдардан бул нерселерди кандайдыр бир чыгарылыштарды жаап сала турган болсок, бирок акылуу телеканалдарга өздөрүн бул чыгарылыштарын киргизүү менен ал жактан деле көрсөтүп бере алат. Ал жакты мамлекет жаап албайт деген нерсени айтып атабыз. Демек бүгүнкү күндө булардын өкмөт тарабыбыздын айткан ошол эле линиясы биз балдарды же болбосо келечек муунга кандайдыр бир мындай стереотиптик көз караштарды пайда кылбайбыз, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде мисалы биримдикти пайда кылабыз деген нерсеси биз оппозиция катары айтып атабыз. Биз бул нерсе менен мындайча айтканда кайрадан биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө же болбосо ошол эле жаштардын арасында биримдик, өлкөнүн ортосунда биримдикке жетебиз деген нерсени айтып атабыз. Бул нерсе менен мындайча айтканда мен биздин келтирип кеткен ошол эле баягы жаштардын кандайдыр бир тамашаларын чыгышын бул өздөрү мындай убакыттын өтүшү менен өзү фильтрленип, өзүнөн өзү мындай таза болуп, ошол кайсы кимиси мыкты болсо, ошол өзүнүн убактысына, өз заманына жараша ошол нерселер чыгат деген нерсени айтып атабыз. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, оппозиция бул нерселерди жабуу менен эч кандай бир мындайча айтканда биздин оппозиция айткан максатка жете албайбыз. Же болбосо бул нерсе бүгүнкү күндө биздин өлкөдө көйгөйлүү бир проблема катары көрүлбөй эле. Демек биз айтып атабыз, демек оппозиция бүгүнкү күндө бул программалар жаппаш керек деген нерсени айтабыз. Чоң рахмат. Аналитикалык сөз үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Анда эмесе аналитикалык речке өтөрдөн мурда 1 минут рибатылык алсак, мондай деген жакшы бир нерсени айтты да. Биз көрсөтпөй коюп анан токтото албайбыз дейт да. То есть биз эч нерсе аракет кылбай жатып туруп, булар жыйынтык чыгарып атышат да. Булар өздөрү жогоруда айтып кетишти, жанакы Эрматов, Атабеков же Нурлан Насип деген сыяктуу биздин ырчыларыбыздынчы. Ошол эле салыштырып көрөлү. Кечке эле мисалы үчүн Эрматовду угуп көрбөйбүз да. Кечке эле биз эми Атабековду уккубуз келет же Нурлан Насипти уккубуз келет да. Ошондой сыяктуу да тамашадагы кечке эле регионалдык жанакы гендердик стереотип менен сакталбаш керек. Биз жаңыча тамаша көрсөтүшүбүз керек.
бул жаңыча өнүгүүгө бут тосуп жатат. Андан кийинки биздин өзгөчөлүгүбүз деп айтып жатты. Мисалы үчүн орустар самогонго же башка бир нерсени көрсөтүп жатат депчи. Биз эч нерсе кылбай жатып туруп, биздин өзгөчөлүгүбүз деп айтуу болбойт. Биз бир нерсе кылып көрүп, анан биз тыянак чыгарсак болот. Могу ушул нерсе бул биздин тамаша экенибиз. Ошондо биз гана айта алабыз ушул нерсе экен. Андыктан биздин жанакы трайбализм бөлүнүү менен биздин өзгөчөлүгүбүздү айтуу бул толук кандуу туура эмес болуп эсептелинет. Анан эмесе келгиле эми урматтуу телекөрүүчүлөр, аналитикалык речке өтөйүн. Бул жерде ырастоочу тарап эмне деген нерсени көрсөтүп бере алдык. Биз эки нерсени көрсөтүп бере алдык. Биринчиси бул бөлүнүү кандай экени жана өнүктүрбөй жаткандыгын көрсөтүп бере алдык. Бөлүнүү бул мына ошол жанакы маалымат телекөрсөтүүлөрдөн алуу менен ар кандай маалыматтарды өзүнүн пропагандалап жаткандыгын көрсөтүп бере алдык. Андан эми экинчи жагыбызда бул өнүктүрбөйт дегенибиз, биз айттык жаңыча тамашабыз жок. Баягы эле менин лоялдуу коллегам айткандай, ар бир региондорго байланыштуу же ошол гендердик стереотиптерге байланыштуу тамашалар айтуу менен биз өнүкпөй жаткандыгыбызды белгилеп айтты. Ошол эле айтты, биздин каршылаштар дагы бизге кошулуп кетти. Самогон деп тиги бул депчи. Бизде аржы ошол самогонубуз жок болуп жатат да, мисалы үчүнчү. Бул эмнени билгизип жатат? Бул өнүктүрбөй жаткандыгын билгизип жатат да. Эгерде биз ошол жанакы гендердик бөлүнүү менен эмес, башка бир самогон болобу же самогон деп эле коелу, бир башка бир тематикадагы бир тамаша болобу, бул өнүктүргөндүгүн көрсөтүп жатат. Биз корутундулап айтсак, бизде өнүктүрүү болбой жатыптыр. Андан кийинкиси, мен башында жакшы бир нерсени айттым да, бул жерден жанакы телеатака аркылуучу. Телеатака аркылуу да айтканда биздин каршылаштар дагы жакшы айтып кетти, жанакы мен фильтрлейм депчи, жанакы ошо достор менен тамашалайт депчи. Бул суроо берелди, эмне болду деген. Бул бөлүнүү болуп жатат да. Значит, биз айтып аткан, ырастап жаткан нерсе туура экендигин көрсөтөт. Биздин каршылаштар дагы бизге кошулуп берип атат. Бул бөлүнүү менен тамаша менен биз менен достор тамашалайт, бирок достор тамашалашкан учурда дагы бөлүнүү болуп жатат да. Ошондуктан биз бул нерсени токтотушубуз керек. Андан кийинкиси, менин лоялдуу коллегам жакшы суроо берди да. Эмне болот? Эгерде дейт да, биз жанакы регионалдык, жанакы гендердик стереотиптердеги тамашаларды алып салсак депчи. Алып салсак эмне болот деди. Биздин каршылаштар айтып жатышат, буларга каршычы. Биз булдун өзгөчөлүгүбүз депчи. Мен айттым, өзгөчөлүк эмес экен да. Себеби биз эгерде өзүнүн эле башчысы айтып жатат, көрсөтпөй коюп биз токтото албайбыз депчи. Булардын сүйлөгөн сөздөрүн байланыштырсак, бизде эч кандай бир аракет болуп көрбөптүр. Ошондуктан биз бул тамашалар жанакы гендердик 15 секундда токтотуу менен биз жаңы өнүктүрө алабыз жана мамлекеттик бөлүнүүсүн алдын алсак болот. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Оюнуңарыңыз үчүн чоң рахмат. Негизинен кызыктуу талкуу жүргүздүңөр. Бирок алгач регионалдык стереотип деген эмне, гендердик стереотип деген эмне дегенде ошону элге дагы түшүнүктүү түрдө жеткизип берсеңиздер жакшы болмок, мисал түрүндө. Негизинен эки тарап тең эле макул болду. Көбүнесе мындай өтө жакшы көрүнүш эмес экенинчи, регионалдык стереотип дагы гендердик стереотип болгону тамашаларды көрсөтүү аркылуу чече алабызбы көйгөйдү же чече албайбыз дегенде, көрсөтүү аркылуу ошол көйгөйлөрдү чече алабыз. Көрсөтсөк дагы бир жакын болобуз деп төгүндөчү тарап айтып атса, ырастоочу тарап көрсөтсөк тескерисинче эме болбойт дейт да, мындай бөлүнүүлөр болот эле деген ойлорун айтып атат. Ошондой эле тамаша качан жакшы болот дегенде да аябай кызыктуу талкуу болду. Чоң рахмат бул талкуу боюнча. Анан бир нерсени эске сала кетсек, ММКлардын ролу жөнүндө жакшы баса белгисеңер болмок да. Мисалы, телекөрсөтүү балким анан телекөрсөтүүдөн көрсөтпөй койсок, балким интернеттен деле болуп жатпайбы, мисалы үчүнчү. Ошолордун именно теле канчалык элге таасир боло тургандыгын айтып коет го. Мисалы, гезит менен чымынды да өлтүрсө болот, адамды да өлтүрсө болот дегендейчи. Ошонун ролун аябай белгилеп кетсеңиздер болмок. Чоң рахмат оюңуздар үчүн. Бүгүнкү дебаттык раундка көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар.